Мынакей биринчи саатыбызда дагы өзгөчө эфир болду десек болот, жагымдуу музыкалык чыгармаларды уктук. Негизи балалыкка көз чаптырып келдик демекчибиз. Аңсыңарда мынакей бүгүнкү күндө жалаң ошол аккордеон комуздун күнү экен. Экинчи саатыбызда дагы мынакей биздин конокторубуз өзгөчө даярдык көрүп келип калган кездери бири комузда, бири аккордеондо, бири элечек кийип өзгөчө суп-сулуу болуп келген учурлары анда эмесе экинчи саатыбыздын кадырлуу коноктору менен тааныштырып туралы. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер биздин кадырлуу студиябызга. Саламатсыңар. Маанайыңыздар кандай, жакшыбы? Жакшы. Бүгүн 29 февраль деп баарыбыз деле момоюп, настроение жок го я. Анткени бул дата 4 жылда бир келет да. Албетте. 29 февраль жок да. Жок да, ошон үчүн маанайыңыздар жок турбайбы? Эң сонун. Келиңиз анда эмесе ардактуу Кубанч агай, адаттагыдай эле өзүңүз жалгыз келбестен колуңузга аккордеонуңузду алып, жаныңызга айымдарды жандап келип калган учуруңуз экен. Ушул жалпы айымдарды кыргыз журтчулугу менен тааныштырып, эфирди баштайлык. Келиңиз. Рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен өзүм менен кошо ала келген ырчы айымдарды, ким айткандай таланты бар, таанышы жок ырчы айымдар. Ушуларды эл алдына чыгарып, элге көрсөтөлү деген максатта жүрүп атабыз. Жаныман баштап эле бияк жагыман тааныштырып баштайын. Таланттуу ырчы айым Токтогулдун торгою деп айтсам болот. Айнура Кабатаева. Баракелде, кол чаап, коелу кол чаап турабыз, келиңиздер. Андан биягында отурган мамашабыз болсо, Тогуз Торонун кулуну, Акталаанын келини, Бишкектин тургуну. Баракелде. Гүлшайыр Бекишева деген апабыз. Эң сонун. Келиңиз. Андан тиякта созолонуп отурган жакшынакай суп-сулуу кызыбыз Токтогулдун торгойбу дагы. Эл ичинде катылган талант. Ушинтип ырдап чыксамбы деп көкүрөгүн өнөрү тепкилеп аткан кезинде анан жолугушуп калып бияка ашыга алып келдим. Чынара Мырзабекова деген андан ар жакта коюп отурган жакшынакай сулуу кызыбыз өзү Алайдын кулуну болот, Бишкектин тургуну болот. Эл ичинде катылган жакшы таланттуу, үнү шаңшыган, оперный үнү бар ушундай жакшынакай сулуу айым. Мээргүл Каримова. Ай, баракелде. Эң сонун кол чабууларың болсун. Мени болсо өзүмдү тааныштыруунун кажети жок деп ойлойм. Элдин баары сизди аттын кашкасында эле таанып калышты. Мынакей бүгүнкү күндө өзгөчө негизи биз ушул пирамида каналына келгенден бери «Шустрые пальчики» деп номинация бергенбиз, Человек маэстро. Кубанычбек Асеналиев. Кубанычбек Асеналиев агабыз болду. Эң сонун. Келиңиздер эми ушул биздин куттуу студиябызга келген соң ырдайын деп келгенден ырдап баштап кандай дейсиз? Жарайт. Келиңиздер. Кимибизден баштайлы? Улуулата, сулуулата баштайлык, Келиңиздер. Анда Гүлшайыр ападан баштайлы. Кайсы баштайлы? Катуураак сүйлөңүз. Улуулап, сулуулап. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу пирамида каналынын көрүүчүлөрү. Силердин да кутмандуу таңыңар менен. Бирге болсун, чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, ар дайым ушундай апаларды алып чыгып эле жаркылдаган маанайыңар эч качан өчпөсүн. Мен ушу эли журтума тагынкы маанай тартуулап, Жумамидин Шералиевдин Нарын вальсы деген ырын. Ай, баракелде.
аткаруу негизи мынакей Музыкалык мурунку адамдар негизи кыйын да, карачы кандай сонун. Өзү тогуз торонун ак куусу болсо дагы ошол нарынды даңктап, нарынды барктап ырдап жаткан кандай сонун негизи өзү тогуз торонун кызы болсо дагы акталардын келини да барбы? Нарынды даңктап ырдап атат дейли. Баракелде, эң сонун. Аны эсес апарыбызды улантып берели, алдын көздөй. Негизи Кубаныч агабыз менен кантип кайдан таанышып калдыңыздар? Ошону айтыңыздарчы. Негизи Кубаныч агабыз айымдар менен жүрүп жашыргандан жашырып эле кетип баратат. Супсулуу болуп эле. Буга Гүлшайыр апабыз жооп берсин, Кандай кылып таап калдыңыз? Мен неме Кубан менен табыштырган бул ушу чыгармачылык өр дүйнөсү болду. Эң биринчи мен Кубанды баягы теледен көрүп жүрчү элем. Анан эл алдында келе турдагым деген теле долбоордон таанышып калдык. Анан мен дагы Кубандын ушундай жакшы ойноп, жакшы ошо бизге окшогон апаларды колдоп, коштоп жүргөнүм баягы теледен көрүп, ошо өзүм да бир ой кылчу элем, мен деле баягы көп жыл сахнага мындай ушундай чыгармачылыктан алыстап кеткениме байланыштуу, ошо кандай болуп бир Кубанга жолугуп, кантип мен да ушу бир апалардай ырдап чыксам деген ой болду эле. Ошо эл алдында келе турдагым теле долбоорунан Кубанда барып калыптыр, ошол жерден таанышып калып, анан ошондон кийин эже ырдашсак болобу деген Кубандан сунуш болуп, мен да ырдашалы, ушундай апалардай мен да алып чыксам болобу балам деп ошентип таланттар тааныштырган балдар. Жагымдуу маек болду десек болот, анда эмесе кайрадан эле кезек тырга берели. Уланталы, жагымдуу чыгармалардан угалы. Анда эмесе мен ырдайын. Жалаң кыздар жана мен деп Кубаныч байке жалаң аялдардын кыздардын командасын түзүп, шайыр шатман ушинтип күндөрүбүздү дайым жарык маанайга, жарык күнгө алып келип отурат. Ушул ырды Кубаныч байкеге арнап тамашалуу ырдыдан. Эң сонун, эң сонун. Ажабызга тийишиппи? Ырдап жатканда
мага кыз кумайдай сезилди да. Агай жетпей бартат. Эжекем качып бартат. Акыры жетти. Аяғы жетті. Жайлап қалмады аяғы қуып жетіп, беттен өпкен жерден бүтіп қалды. Барын ағайын сұтту. Баракелді ең сонын жағымды сізге дағы дал ушундай суроо болсун. Ағай менен кантип таанышып калдыңыз? Кубаныч байке менен биз өзүбүзчө группалар бар эле, жалаң таланттуулар чогулган жерде. Ошол жерде Кубаныч байкенин сүрөтүн. Кубаныч байке сырттан мындай жүзмө-жүз көрүшкөн эмеспиз, бирок таланттуу чыгармачылык боюнча ырчылык боюнча алардан эле бири-бирибиз менен анан Сүрөтүн сактап. группаларыбыз бар, ошол аркылуу таанышып калдык. Анан байке өзү сунуш киргизип калды, ушундай ырдасак кандай болот деп. Кетип калдык сиздерге. Эң сонун. Анан сиз дароо эле кабыл алдыңызбы же ойлондуңузбу? Эме WhatsApp'ta көп bir adamdan turgan tayfa var da. Oşo tayfalaşlarının içinden şu Mergül'dü televizyondan bir jol görüp kaldı. Manan ırdayt dep tapıp kaldı. Manan Группада да ырдап жүрдүм. Oşo gruppada ırdap yürüdü. Anan Өнөр табыштырат экен андан калган эми. Чыгармачылык жерин кабайт негизи ушул Кубаныч агама аябай таң калам да. Негизи убакытты кантип бөлүштүрөсүң аке? Үй бүлө, WhatsApp, сүрөт, небери. Мага дагы кез-кез SMS жазып калат. Кез-кез мына өзүм жакчаш болуп мен убакыт киде таба албайм. Агайым болсо анекдот жазганга жетишет. Кону барып кетелегенге жетишет дегендей. Убакытты эгер уктабасаң жетиштиресиң да мен вообще уктабайм, уктап көрө элекмин. Аны эмесе кайрадан дагы бир чыгармага берели. Келиңиз эжеке. Сизге Жагымдуу чыгармалардан, улуу кайрыктардан угалчы гана. Мен сіздерге Кырманда ырдайлы. Кырманда аттуу ырды аткарып берейин. Жакшы, жакшы келиңиздер. Kırmanda kızım sen bolsun, Kırandan sokun gel bolsun. Ayrılız olur ve görürüz. Tağdır güdarım ey oy, bir boş boş. Ceyludu caşıl göl bolsun, Ceylusun çalkır sen dolsun. Akbudir bolup kılakta oy, Akırın barı eyden konsun. Evale. Sen bulsan cangır cazda ben bulsam alça şaktağı. Balıkınga vursan kızarım senisin hoşul ey alacağım. Balıkınga vursan kızarım senisin hoşul ey alacağım. Senisin hoşul ey alacağım. Evale. өзгөчө аткаруу. Эми суроо, кийинки суроо мындай болсун. Мынакей көздү ачып жумганча февраль айы дагы бүтүп калды. Алдыда март жаз мезгили кеткан учуру.
Анан 8 мартка даярдык кандай буйрса? Сизге öğrenci. Сиз кандай белек берейин деп турасыз? Жубайыңарга. Негизи кыздар менен жүрөсүз да. Кубанчагым жок калат кой. WhatsApp'tan mana bir neme geldi Kuday Algapça. 8 Mart'ta emne kılsam деп atsam Nikolin Margunov bitsini çok açıp bıratkanda bir jakşı geldir. Oşolordu torap kaçıp. Же болбосо WhatsApp'tan bir сүрөт жөнөтүп коет. Баарында Bir dayardık jakşı bayağı dayır aytılış geldi o WhatsApp'tan geldi. Baktan geldi. Tege ağlamga barçı jol айылдан башталат. Ayılmıştı. 23 fevraldan başlar 8 Mart'tan biteti. Ana bayağı salamdın hali var degende. Oşo salamdaşkanlarga 8 Mart'ta жооп беребизем? Бирок несі болсо дагы 23 февралда дагы мырзалар майрамдай 8 мартта деле мырзалар майрамдай ат деле болбосо дейли. Эң сонун. Сиздерде дагы чыгармачылык чөйрөдө кандай? Мисалы үчүн өзүнчө бир жалпыңыздар биригип бир 8 мартты өзгөчө өткөрөлү деген деп жаткан ойлоруңуз барбы? Же болбосо алдыда кандай иш-чаралар күтүп жатасыздар? Же болбосо кандай белектерди күтүп жатасыздар? Азыр эфирден айтып алсак болот. Ооба. Жакындар көрүп атат да. Аламга Кудайдан кийин келе нерсе бул Кудай анан кийин ата-эне да. Анан шариатта деле айтат, биринчи кимди ыраазы кылыш керек дегенде апаны дейт. Дагы бир жолу сураганда кимди ыраазы кыласыңсың? Апаны дейт. Дагы бир жолу кимди ыраазы кыласыңсың? Анан атаны деп атат да. Мени дагы, сизди дагы баарыбызды эне жараткан, ата-эне жараткан Кудайдан кийинки. Анан мен 8 мартта быйыл атайын жаңырдын үстүндө ишти ыр жазып аран Жаңы чыгарма. Энем апам 49 жашында өтүп кетти эле, ошого ыр белек кылайын деп. Ыр даярдадым, сөзү Лариса Асанбекованыкы, ону Анапия Райымбекованыкы, Сенсиң апа деген ырды дап бердим. Ай балекелди. Жалаң апалар үчүн. Жашасын апалар жана аталар. Алдыңкы өттөрдө эле азыр болсо жарнамалык тыныгуу бар экен. Ошол жарнамалык тыныгуудан кийин сапар улантмакчы. Садактуу теле көрүүчүлөр, биздин катарга кошула бериңиздер. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Мынакей алдыңкы мүнөттөрдө жагымдуу музыкалык чыгармалар чыгарылып турган учурлары, жалпы ата-энелер бар болсун демекчибиз. Аттан келиңиздер. Жарнамадан соң апаларга арналган жагымдуу чыгарма болот. Жагымдуу маанайда эфирдик сапарыбызды алдыга улайлыктагы буюрса кыштын эң акыркы күнүндө улуу музыкалык кайрыктар менен залкырлардан жагымдуу ырлар жаанып жаткан учуру. Бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз албетте кыска нуска айталы Кубанч агабыздын командасы десек болот. Жалаң айымдар жана мен де бүгүнкү күндө гүлдөп, жашарып 18 жигиттей бир карасам кыштай, бир карасам кыштай. Ана 18 жаштагы баладай болуп турган. Анысы кандай? Баягыда эфирден чыгып кетип баратсам бир аксакал айтат. Баягы жигитти ырдатпай койдуңар го, мен аягына чейин эфирди көргөм дейт да. Ким десем аккордеон кармап турган жигит дейт. Буюрса бүгүн ырдаталы сизди. Kızlardan oçret ise. Эми жарнамага чейин, жарнамалык тынууга чейин белгилүү жекебизден бир жагымдуу музыкалык чыгарма күтөбүз деп убада бердик элек. Презентация кылып кеттик элек. Анда эмесе жашасын апалар, сенсиң апа. Бале. Gözümdü açkan
Эбали! Өзгөчө жагымдуу армактар болсун. Кутман пирамида каналынын алып баруучулары кайнэжем Гүлшайыр эжемдин өнөрү өркүндөй берсин, ылайым өмүрү узун болсун, иниси Сүйүнбай, келини Айсулу. Алга эжеке бар болуңуз, өнөрүңүз өркүндөй берсин, 9 турдон иниси Сүйүнбай деп жазган экен. Эрлан, Нурлан, саламатсыздарбы? Силердин ишиңерге ийгилик, силерди калтырбай көрөм. Рахмат. Келген адамдарды шаңга бөлөйсүңөр, тунук эфирге алайын деп таластан жазып жаткан биздин Рахмат. Чоң рахмат дейлер. Пирамида каналына салам жолдойм, жана аккордеонист Кубаныч Байкеге ийгилик каалаймын. Колуна береке берип, аккордеонду талыкпай ойнотуп, ырчыларды көбөйтө берсин. Эфирдеги ырчыларга берекелүү үн берсин, таланттары талыкпасын. Токмок шаарынан Имарат карындашы. Пирамида каналынын режиссеру Темиркул кызы Жайнагүлгө ишине ийгилик каалаймын. Имарат эжеси Токмоктон дептир. Жана дагы эфирди кызыктуу алып барган Эрлан менен Нурланга ийгилик каалайм. Имарат эжесине салам дептир. Чоң рахмат Имарат эжеке. Баардыгыбызды, эчкимизди унутпай салам жолдогон экен. Биз болсо улайлыктагы дагы бир жагымдуу чыгармалардан угалык. Эл күтүп калды, биз күтүп калдык. Келиңиздер. Мен Кундуз Таштаналиеванын Балама деген ырын аткарып берейин. Жакшы болот. Кандай сонун чыгармалары? Албетте ар бир апа балам үчүн деп күйдүк, өзгөчө чыгармалар жаңырткан кездери. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы Мээргүлгө ийгилик, ден соолук каалайм деп алайдан мыскал деп жазган экен СМС билдирүү. Бул жакка дагы СМС билдирүү жаткан кездери
Кандайсыздар Пирамида каналы эфирди үзбөй көрөм. Эки жиги жаркалап жакшы жана шаңдуу алып барасыңар. Турсунбай байке талантыңыз ташкындай берсин. Мен Бурма Таластан деп ага деле СМС билдирүүгө келип жаткан кездер экен. Анда эмесе катар менен ырдата берелик. Апабыз баракалла. Келиңиз Гүлшер апа. Мен ушу илгерки бул ырдалбайда калды болуш керек балдарым эме. Биздин убакта бир Бурулчак Акишева деген апабыз ырдачу эле, мен эме Акишинин деңгээлинде ырдай албасам дагы ушуну бала кезден бери көксөп жүргөн ырым, сөзү Какен Алмазбековдуку, обону элдики жаштарга деген. Окууларга берсин. Кечирип койгула, эми көбүрөөк карап койсом. Эч нерсе болбойт. Колуңузга кармап берсеңиз болот. Жаштарга арналган жагымдуу чыгарма экен. Санат ырлары сыяктуу экен эле. Кутмантаң Пирамида каналынын алып баруучулары Гүлшайыр эже бар болуңуз, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Ай тийсе да сизге тийсин, күн тийсе да сизге тийсин. Сиңдилериз Сабира Сезимай деп СМС билдирген. Баракелде, жакшы. Кубанга да чоң рахмат. Ырчы айымдарды чарчабай ырдатып элге жакшы маанай тартуулап аман бол. Доспук үнүнүн атынан деген экен. Баракелде. Кутмантаңар менен Пирамида каналы ишиңерге ийгилик каалаймын. Гүлшайыр эже жакшысызбы, жакшы жүрөсүзбү? Мен сиңдиңиз Жийдегүл. Үнүңүзгө береке, бар болуңуз, бактылуу болуңуз деп. Баракелде. СМС билдирип жатып ийген экен. Салам Пирамида каналы, майрамыңар менен куттуктаймын. Ошондой эле балам Замирди 23 февраль майрамы менен куттуктайм деп. Ден соолук, ишине ийгилик каалап, жакшылардан бери койгулачы апасы Гүгү деген экен. Баракелде. Элдер 23 февраль менен жашап жүрөт. Кантсе дагы куттуктайбыз бардык жигиттерди, элибиздин тынччылыгын, коопсуздугун сактаган аскер жигиттерине дагы өтүп кеткен майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анысы жалпы ушул учурдан пайдаланып дагы бир музыкалык чыгарма жаңырталы. Келиңиз эжеке, сиздер тургалы. Чынар эже келиңиз. Мурунураак жетсем го тилейим, артурду аткарып берейин. Thank you.
Эмале! Баракелде, кандай сонун жагымдуу музыкалык чыгармалар. Ушундай жагымдуулар ырдап атканда Нурлан менен Эрлан кантип бийлебейт, Кантип бийлебей коебуз. Өзгөчө. Бизди бийлетип эле койсун. Аны эмесе катар беле кете берели. Карамагыбызда 15 мүнөт калган учур экен. Дагы бир айлампага жетишели. Жетчели. Дагы бир айлампага жетиш аягында Кубанычбек агабызды ырдатпасак болбойт. 8 мартты куттуктап Алдын ала, Ошо. Да. андыктан бардык айымдарды келе жаткан байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар бир аткарылган ырлар бир гана сиздердин урматыңыздарга. Андыктан куттуктоолор кабыл болсун. Кайдан эле мен эки жигитке каларым ден соолукта болгула кирип келген жаз майрамыңар менен кубанбайке бар болуңуз, ырчыларга таазим мен таластан Бурма аралдан чыккан 6 кыздын атынан баарыңарды жаз майрамыңар менен куттуктаймын дептер. Кандайсыңар Пирамида каналы, мен Сусамырдан жазып жатам. Кара Балта шаарындагы балдызым Айзаданын туулган күнү менен куттуктап, эжекеси Мунара, жездеси Арслан үй бүлөмүнүн атынан куттуктайбыз. Жакшы чыгарма арнап коюңуздарыңызды суранабыз. Албетте. Саламатсыздарбы? Пирамида телеканалы жалпы салам, ишиңерге ийгилик, эжелерге салам айтып койгулачы. Эжекелер келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен деп. 842 сандарын аяктаган абоненттен СМС билдирген экен. Келиңиздер эме? Анда эмесе апалардын келе жаткан майрамын куттуктап, сөзү Эсенгул Ибраевдики, огону Самат Аскаров агайдын кош бол жаштыгым деген ырын аткарып берейин. Баракелде. жакшыгын ырдап атсам, элбек эке муш бартат кое отуруп. Албетте мынакей көздү ачып жумганча убактагы бүтүп бараткан кеземи кезек бир гана ырга жетет экен. Бир ырдан кийин эфирди жыйынтайбыз, келиңиз. Анда эмесе
жалаң аялдар отурат экенбиз, бактылуу жашап, балдарыбыздын бактылуу доорун көрсөтүп, бактылуу эне болуп, бактылуу чоң эне болуп, коомго жакшы балдарды тарбиялап өстүрүп чоңойто берели. Анда эмесе бактылуу жашай берели деп атпайбын. Жакшы болот. Роза Манова аткарып жүргөндөр. чыгарман. Азыр мына ки бул жатадагы дароо эле бир 2 мүнөттүк ырдат алан айтып элеге. Сунап чыккан кезде бир Шамшиев эсимдер дегендер бар картел коюп. Эки куплет болсун,
жагымдуу ырлар ар дайым жаңырып эле турсун. Ушундай жагымдуу маанай менен бүгүнкү эфирибизди таңкы тамаша алкагында жыйынтыктай эле деп турабыз. 3-саатыбыздын алкагында дагы улуу залкарлар аттуу долбоор бар. Андыктан ошол долбоорго дагы жагымдуу ырлардан, смс'терден жазып турсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө.